Assalamu alaikum dostlar, sizler Kırgızstop kanalını görüp жатасыздар. Bugünkü videomuzda dünyadagi eng özgöçö imaratlar, uylar tuuralı kep kılabız. Misалы, siz köp kabattуу үйдүн ичинен поезд өткөндүгүн көргөнсүзбү? Же болбосо Гонконг шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн так ортосунан эмнеге туннель сыяктуу кылып тешип койгондугун билесиздерби? Мындан сырткарыда дүйнөдө эң өзгөчө имараттардын саны абдан эле көп. Бирок биз сиздер үчүн бүгүнкү видеодо эң таң калыштуу үйлөрдү топтодук. Андыктан бул видеобузга бир лайк коюп колдоп кетиңиздер. Сиздер үчүн лайк коюу оңой, биз үчүн абдан маанилүү. Андыктан барыңыздардын колдооңуздарды күтөбүз. Биз видеобузду баштадык. Кытай эң бат өнүгүп жаткан өлкө жана калкынын саны да абдан көп. Элдер тыгыздыкта жашагандыгы үчүн жер жетишпей бара жаткандыгын көрүүгө болот. Кытайдын Чунсин шаарында 46 миллион эл жашайт жана жер аянты 82.300 километр квадрат. Бул абдан чоң жана абдан бат өнүгүп жаткан шаарлардын катарына кирет. Чунсин шаарында биринчи көп кабаттуу үйлөрдү куруп, андан кийин гана метро курула баштаган. Дал ошол себептен көптөгөн бийик кабаттуу үйлөр метронун планына туура келбей тоскоолдук жараткан. Бул 19 кабаттуу үйдүн 7-8 кабатында жайгашкан Лизиба станциясын Кытай бийлиги көп кабаттуу имаратты бузуп олтурбай эле үйдүн так ортосуна метро токтоочу жай кылып койгон. Башкача айтканда, бул үйдүн жашоочулары үйүнөн сыртка чыкпай эле метрого түшүп кете беришет. Бирок албетте достор, сен жашаган үйдөн 1 метр алыста поезд жүрүп турса, тынч жашоодо болбойт. Эмнеси болбосун, жер жетишпей кабат-кабат болуп тыгыздыкта жашаган кытайларда башка айласы жоктой көрүнөт. Шаардын үстүндө шаар, мындайларды бир гана фантастика кинолорунда көрүп келгенбиз. Бирок бүгүнкү күндө коңшулаш Кытай өлкөсүндө чоң соода борборлордун үстүндө кадимкиде эле мээнчик үйлөрдүн салынып жаткандыгын байкоого болот. Жана албетте азыркы учурда көп кабаттуу үйлөрдүн үстүнө дагы үй салуу Кытайда күндөн күнгө популярдуу болуп жатат. Же болбосо биз көп убакыт өтпөй Кытай өлкөсүндө жер менен байланышы жок болгон шаарларды көрүшүбүз мүмкүн. Бүгүнкү күндө эле Кытайда 4 бийик кабаттуу имараттын үстүндө жайгашкан, жерден 250 метр бийик болгон эң чоң соода борборлордун бирини көрө алабыз. Дагы бир эң өзгөчө имарат бул АКШнын Миссури штатындагы борбордук китепкана. Бул имараттын жанынан өтүп бара жатып, биринчи жолу келген адамда эч бир көйгөйсүз эле китепкана экендигин түшүнөт. Себеби бул китепкананын сырткы көрүнүшү да тизилип турган китептер сыяктуу жасалган. Жөн гана туш келген китептерди сүрөттөп койбой, шаардын ээлери үчүн эң баалуу жана тарыхка бай китептер менен бул имараттын сыртын кооздошкон. Бүгүнкү күндө Канзас шаарынын тургундары өздөрүнүн китепканасы менен сыймыктанышат. Чындыгында эле бул библиотека сыртынан эле кооздолбой, ичинде да 2,5 миллиондон ашуун китептери бар. Эни 2 метрге жетпеген көп кабаттуу үйдү көргөн белеңиз. Лондон шаарында дал ушундай эни 1 метрден ашуун болгон көп кабаттуу үйдү көрүүгө болот. Албетте бул үйдү көрүп биринчи эле фотошоп болсо керек деп ойлойбуз. Бирок чындыгында эле Лондон шаарында эни 1 метрден ашуун болгон үй бар. Бирок бул үйдүн бир жак бети эле ушундай энсиз, калган жагы башка үйлөрдөй эле. Бул үйдө жогоруда токтолуп кеткен Кытайдагы көп кабаттуу үй сыяктуу поезд жолго тоскоол болгон. Бирок кытайлар сыяктуу үйдү тешип өтүүнүн ордуна энсиз кылып коюшкан. Бүгүнкү күндө дал ушул ичке үй туристтердин эң сүйүктүү жерлеринин бири болуп келет. Гонконг элинде чоң курулуш компанияларда эң өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдү салышат. Бардык көп кабаттуу үйлөрдүн ортосунда тешиги бар экендигин көрүүгө болот. Албетте бир көргөндө эле шамалдын зыяны тийбештиги үчүн ушинтип койгон дешибиз мүмкүн. Шаар тургундарынын айтымында Гонконгдун гүлдөшүнө шаардын деңиз менен тоонун ортосундагы жайгашкандыгы себеп болгон. Бирок асман тиреген имараттар ажыдаарлардын жолуну тосот. Бул ийгиликсизге алып келишет деп ишенишет. Демек, барыңыздар эле көп кабаттуу имараттарды эмнеге тешип койгондугуну түшүнүп калдыңыздар окшойт. Гонконгдогу курулуш компаниялар үйлөрдүн планы сызып жатканда эле атайын ийгилик алып келүүчү көзгө көрүнбөс ажыдаарлар имарат аркылуу сууга учуп өтүүсү үчүн жана энергиянын коопсуз айлануусу үчүн имараттарында чоң тешиктерди калтырып коюп пландашат. Ват Сампхан бул көп кабаттуу имаратты дракон куурчап турат жана албетте бул жасалма дракон.
Таиланд өлкөсүндө жайгашкан бул храмды ким кургандыгы жана эмне үчүн мындай кылып кургандыгы эч кимге белгисиз. Бирок ошентсе да бир караганда жүрөктү түшүргөн бул имарат бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген. Кыйшык үй бир караганда жаш бала тарткан сүрөттөй көрүнөт, бирок бул үйдү эң күчтүү архитекторлор курушкан. Польша өлкөсүнүн Сопот шаарында жайгашкан бул кыйшык үйдүн чындыгында эле бир да түз жери жок. Айнек, эшик, дубалдары жада калса тамыда кыйшык курулган. Бирок кыйшык үй деген атка конгон бул үй дал ушул өзгөчөлүгү менен миллиондогон туристтерди өзүнө тартып турат. Улуу Орус дубалы Москва шаарында жайгашкан бул имаратты дал ушинтип атап коюшкан, себеби бул имараттын узундугу 735 метр. Эгерде коомдук транспорт менен имараттын алдынан өтсөңүз, толук 3 аялдама жүрүшүңүз керек болот. Албетте, бул дүйнөдөгү эң узун имараттардын катарына кирбейт. Эң узун имараттын жалпы узундугу 3 км 265 метрди түзөт. Жана бул үйдүн 88 подъезди бар. Жалпы 10 миңге жакын адам бир гана ушул үйдө жашап келет. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого бир лайк коюп, Кыргызтоп каналына катталып кетүүнү да унутпаңыздар. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.